таанышып алыңыз. Бул болот. Ал акча таап келүү үчүн чет өлкөгө кетүүгө камынып жатат. Адилет болсо болоттун досу. Ал Москвада ар кандай жумуштарда иштейт. Адилет болотту жумушка орноштурууга убада берет. Болот көп ойлонбостон бул сунушка макул болот. Москвага келгенде Адилет ага жасалма документтерди даярдап берет. Мына ушундай жол менен курулушчу болуп жумушка орношот. Көп убакыт өтпөй, жетекчилик аны башкалар менен чогуу белгиленген убакыттан көбүрөөк иштөөгө мажбурлайт. Андан соң айлыгын кечиктирип баштайт. Бир нече айдан соң болот иштеген фирма өзүн банкрот деп жарыялайт. Ошентип, ал жумушсуз жана акчасыз калды. Жардам сурап Адилетке кайрылмакчы болот. Бирок андан көптөн бери кабар жок эле. Ошентип, чоң шаарда өз алдынча жумуш издегенден башка аргасы түгөнөт. Бир күнү жумуш табууга жардам берем деген бир кыргызстандыкты жолуктурат. Кубанычтуу кабар уккан болот дароо макул болот. Белгисиз адам аны унаасына отургузуп, шаардын сыртына алып кетет. Көйгөй ушуну менен эле жыйынтыкталбайт. Тааныбаган мекендеши аны белгисиз адамдарга таштап кетет. Алар болсо болоттун болгон документтерин тартып алып, талаада иштегенге мажбурлайт. Натыйжада ишенчээктиги менен маалыматтын жоктугу болотту кулчулукка туш кылат. Бирок соңунда ал ниети бузук адамдардын колунан качып чыгып, өз мекенине аман эсен жетет. Тилекке каршы мындай окуялар бүгүн да кайталанып, дали актуалдуулугун жоготпой келет. Мыйзамсыз миграциянын жана адам сатуунун курмандыгы болуп калбоо үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек. Телефонго справочник мигранта тиркемесин көчүрүп алып, ичиндеги маалыматтар менен таанышып туруу. Кыргыз Республикасынын консулдук, элчиликтеринин даректерин, номурларын сактап алуу. Мыйзамдуу ишке орноштуруу агенттиктери аркылуу жумуш издөө. Бара турган иштин шартын тактап, келишимди онлайн түзүп, анан жол тартуу. Миграциялык карточканы толтуруп жатканда, жумуш максатында кирүү деп белгилөө. Баргандан кийин 30 күндүн ичинде Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция боюнча бөлүмдөрүндө жашаган жери боюнча каттоого туруу. Учуру келгенде тийиштүү пенсия алуу үчүн эмгек келишимдин негизинде Россия Федерациясынын пенсиялык фондунан жеке камсыздандыруу номурун алуу. Паспорт, диплом жана башка жеке документтерди башкаларга бербөө. Жакындарга байма-бай өзүнүн акыбалы тууралуу маалымдап туруу.